Maşallah. Zadatak meselesini uğup alыңыз. Эгерде жей турган нерсе, бузула турган нерселерге задат таштаса, аны бербей койсоңуз болот. Үй, машина болсо, аны кайтарып берип коюш керек. Бирок эгер бул дагы кайсы бир сүрөттө болот тургандар. Мисалы, бир клиент келди. Клиент келди үйгө. 20 000 доллар алам dedi. Ошого берейин десеңиз, бул келип алды. Мен алам dedi буга. Деп бул задатак берип атат. Ошо 1000 доллар албасам, ошо сизде калат депчи. Түштөн кийин алып берем деп. Түштөн кийин албай койду. Бул клиентте кетип калды. Ушул учурларда зыян тартуу маселесинде алып калса болот. Түшүндүңбү? Бирок жөндөн жөн эле мисалы үйгө башка эч нерсе деле болгондо задатак келди, кийин кандайдыр бир өзүнүн бир кандай десем акчасы чыкпай калды, же болбосо дагы ушундай бир кайгыга учурап калды, же болбосо ар кандай ой жүрүп кетти, алгандан көрө кичине акчаны иштетип турайын деген жана башка зарылчылыктар чыгып калды, анда кайтарып бериш керек мына. Эгерде сизде болсо азыр эми келип бир камаз помидор алып келдиңиз, задатак берди 1000 доллар, азыр алам деп, ал эрип атпайбы болсун? 1000 доллар кайка бересиң? Ушул учурларда зыян тарта турган учурларда алып калса болот. Түшүндүңбү? Зыян болбой турган нерселерде кайтарып берип коюш керек. Азыр мына учурларда мисалы азыр 3000 сом деп атасыз, машинеге баш барака деп өзү берген, өзү да ыраазы болду десе, эчтеке эмес алса. Бирок эгерде өзү наразы болуп туруп акчаны берсе, берип коюш керек. Мынаны машиненикинчи. Машинеге себеп эч кандай эле зыян болгон жок да. Устаз, эмнеге Кур'ан окуп багыштарда аягында Соффат сүрөсүнүн акыркы 3 аят окулат? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Ушул аятты биз дайыма Кур'ан окугандан кийин ушуну окуп коебуз. Риваятта келет. Кимде ким кыямат күнү Аллах субхана ва таала анын сообун толук бергенди кааласа, анда мажлистен турардан мурда ушуну окусун деген да. Ошон үчүн Кур'ан окугандан кийин туруп кетерден мурда ушуну окуп коебуз да. Деп кыямат күнү ушу сооптордун баарын толук алайын деген максатта. Боло береби? Кур'анда канча аят бар? Интернетте ар кандай жооптор бар экен. 6204, 6219, 6225, 6236 кайсы жообу туура? Бар эле туура. 6200дөн көп. Себептен да мындай да. Бисмиллахир-рахманир-рахим биз аят деп эсептебейбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахимди биз аят деп. Имам Шафи рахматуллахи алейхи буну аят деп эсептейт. Имам Малик башка имамдар айтат, даже Фатихада Бисмиллахир-рахманир-рахим бар го башындачы. Кээбирлер Фатиханын биринчи аяты Бисмиллахир-рахманир-рахим дейт. Анан болсо ар бир сүрөнүн ортосунда келген бар го, ошолорду дагы Кур'ан-ы Каримдеги ар бир сүрөнүн аяты деп эсептейт. Андай отурган болсо жөн эле 114 ушул жерден эле кошулуп калып атпайбы? Мени Тоба сүрөсүндө бисмилла жок, 113 кошулуп калып атат. Макулбу? Ошон үчүн аяттарда кээбирлерде улам алымдарыбыздын ортосунда ушундай талаш себептен улам мынандай цифралар чыгып калат. Өтө чоң деле проблема эмес, бирок биздин Ханафи мазхабта билип коюңуз, Бисмиллахир-рахманир-рахим угуп алыңыз. Бир дагы сүрөнүн башында келген, Фатиха сүрөнүнүн башында келген аят эмес. Бир гана Нахл сүрөсүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим деп келет. Сулайман алейхиссаламдын катында жазган. Ошол Кур'ан-ы Каримдин аяты. Калган эки сүрөнүн ортосундагы Бисмиллахир-рахманир-рахим түшкөнү, эки сүрөнү ажыратыш үчүн түшкөн ал. Ал сүрөнүн аят катары эмес ал. Намаз окуганда эмне деп окуш керек? Кечиресиз, жакшы түшүнбөй калдым, айтып коесузбу сураныч. Балдарыма намаз окуганда, өткөндө биз ноокатка барганда ошолордун суроосунан экен. Мастурат аялдарга баян болуп калганда мен айттым эле. Биздин устазыбыздын энеси, апасы 6 уул, 5 кыз төрөгөн экен. Анан кийин машалла жанында кошуналар жашагандардын бардыгы балдары, кыздары кичине мындай эми колго тийбейт, бейбашыраак сөздү укпайт. Ушундай экен да. Анан ошондой кошуна аялдары буга айта берет экен да. Эмне үчүн сиздин балдарыңыз бардыгы машалла көзүңүздүн карегиндей баш ийүүчү, угуучу, жаныңыздар да ушундай деп. Эми бардыгы аалымдар да аларчы. Аалым, кары, Кудайга шүгүр. Дүйнөдө мыкты менмин деген даватчылар. Анан энеси айткан экен. Эми бардыгы Алладан биринчиден. Экинчиден мүмкүн Алла Таала ушуну себеп кылса дейт, мен качан төрөгөнүмдө
ошо күндөн тартып ар бир балама 2 рекет намаз күн сайын окуган таштаган эмесмин деген экен. Эми аял киши эми баягы оорулуу күндөрү келет, ал күндөрү окубайт го. А так андан башка бир балалуу болгондо күн сайын бир намаз болсо, 2 балалуу болгондо 2. 11 балалуу күн сайын 11, 22 рекет намаз төлкө балдарына экен да. Ар бирине 2 рекет намаз окуп, сабабын багыштап, иманын, ден соолугун, адебин, Алла башкасында сурайт экен да. Ушинтип бардыгына экен да. А экинчисин дагы айткан эле, экинчиси, буну кантип окуйбуз деп сурап берип атпайсызбы? Ошого жооп берип коеюн. 2 рекет кажет деп эле окуйсуз. 2 рекет кажет намазы деп, ошонун алхамдулилlah сабабын уулуңузгабы, кызыңызгабы, жана андан кийин тилегиңиз, Аллага шүгүрүңүз баардыгы коштолуп кете берет. Не проблема. А экинчиси ошо качан ошо дааватчылар келсе дейт, үйүбүзгө мечитке, ошолордун көп кызматын кылдым дейт да. Кийимдерин алып жудуруп, тамак ашын берип, жана башка нерселер. Алланын жолуна чыккандар да. Булар дүйнө үчүн чыккан эмес да. Анан дагы жанагы бир күндө 10 жолу тартыла турган таспихтин кайталап коесузбу, жазып алайлы. Кече өткөндө сабакта дагы кайталадык эле. 10 жолу зикир кылып койсо, ман кал Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахиз сахибата ва ла валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад. 10 жолу. Алла Таала 40 миллион сооп жазып берет. Күйөөм үйдө жокто жардам сурагандар келип калып, чөнтөгүнөн акча алып берип койгонмун. Чөнтөгүнөн акча алып берип койгонмун. Күнөө болбойбу? Кээде жанымда акча болбой, айтпай эле берип коем, мисалы майыптарга. Чөнтөгүнөн алып берген болбойт. Эгерде уруксат берсе, анда мейли. Уруксат бербесе болбойт. Үйдө турган акчалардан болсо, мейли майыптарга болсо берсеңиз иштек эмес, сабап. Жакындарың өтсө, көк кийип, аза күтүү деген барбы? Алла разы болсун сизден. Шариятыбызда мындай жок, урп адатта бар. Милдеттүү эмес. Баламдын буту какшайт. Дарат алганда ысык суу болсо да, анан маасесин 2 күн, 1-2 күнгө чейин чечпей намаз окуйт. Ушул туура болобу? Жок, бизде үйүндө ола турган болсок, 1 суткага маасы жарайт тугандар. Дарат сынгандан кийин 1 суткага. Ысык суу менен жуусун, 1 эле жол жууп койсун. Намаздан кийин арабча жаттаган дуаларды эле окуп бүтүп коем болобу? Болот. Кыргызча да дуа кылыңыз, себеп дегенде өзүңүздүн тилиңиз менен дагы эмнени сурап атканыңыз жүрөгүңүз мындай дал келип турсун да.